Кутман кеч, силер менен мен Бекиев Эмил Маликович. Саламатсыздарбы? Ким иштен келсе, дем алып отурса, мен да азыраак эле иштен келдим эле. Бүгүнкү темабыз мен баягы Кыргызстандан учуп келген жарандар жөнүндө эмнеге билет 50 күнгө чыйып кеткендиги себебин түшүндүрүп кетейин. Себеби Кыргызстанда ошол баягы справка, анализ тапшырып, о кылып, бу кылып, ошо билеттин баасы ошого чыйып кетип атат да. А самом деле булар кандай кылып атат? Россияда кызыгы жок. Россияга сенин аяктан өткөнүн кызыгы жок. Бияка келгенден кийин өтүп койсоң болот. Ошо коронавируска анализ тапшырып койсоң 2-3 күн өтүп, 2-3 күндө чыгат. Болот, ошону көрсөтүп койсоң болот. Анан бизде аз кандай болот? Россиянын жарандарына билет 30 миң, 26 миңге чейин болот. А Кыргызстандыкына 50 миң, 55 миңге чейин чыйып кетет. Ошол жерде эле ошо өздөрү эле ошо аэропорттогулар акчаны элдин чөнтөгүнөн, капчыгынан алып чыгып, өз жандарын багышып атат да, мындай айткандачы. Ошону контроль кылган адам жок. Мына мисалы келгенден кийин беди сен миграцион алганда работа деп жазасыңбы, частный визит сен сурабайт деле. Каалаганыңды жазып коёр. Анан кийин мен кече дагы баягыны көтөрүп чыгайын дедим эле. Бул Садыака жөнүндө. Садыака мен айтканмын, Садыака коюң уят болосу, лучше алып коюңуз. Алып коюңуз кандидатураңызды талап. Себеби сиз биринчи өзүңүздү акташыңыз керек деп айтып канча жолу какшадым. Бүгүн көрдүңүз, Текебаев айтты, анакан Ким Самбаевич айтты, ошо чогулганда ошо Канат Исаев бүгүн конференция кылбады туурабы? Мен айтам да, ошон үчүн бизге укуктук мамлекеттерде мындай адамдар түрмөдө отурмакта. Себеби булар бийликти басып алышты. Бийликти басып алгысы келгенсип өзүнүн бир досун СМГ бир досун генеральный прокурор кылып өзүнүн адамдарын коюп алды. Туура эле айтат олар деле, ошо тең укуктуу бардыгы бирдей, талапкерлер бардыгы бирдей болуш керек да. Талапкерлерчи бардыгы бирдей болуш керек. Бул Садыакабыз иштен да кеткен жок да, просто убактылуу бошотулуп, ордуна Новиковду коюп кетти. Анан кандай болду? Теңчилик болот булардын талапкерлердин ичинен. Болбойт теңчилик. Ошон үчүн туугандар, ошо 10 январда тандай турган болсоңор, биринчи программасын караңыздар. Мен ушул малга чейин бир да укпадым, ошо Садыраканын бир иш кылган укпадым менчи. Бир ишин уктум, ошо баягы пиар боюнча, Кумтөр пиар, анан бул Талант Мамутов, Ташиев бул болуп ошо эки приключениясын, дагы бир приключениясы Эмил Каптагаевди барымтага алып, ошол маалда эми билбедим го, бул Садырака деле Бакиев маалында антикоррупционный комитеттин төрагасы болчу. Ошондо Максим акчаларды бияктан алып чыгып, бурдап чыгып атканда унчуккан эмес, эмнеге ошол маалда унчуккан эмес. Анан Максим Бакиев айткан да, бекер айткан эмес да, Ташиевди кемчонтой деп айткан, биле эсиңерде болсо керек, туурабы? Onu Максим айтқан, кемчонтойлор булар. Мен действительно кемчонтой бул. Бардыгы эле ушу кемчонтой, потому что кече келгенде мен өзүм ошо площадька дейин чыктым, Госдумага чыгып, өзүм пикетке чыктым. Мен ошо ак ниет коомунун мүчөсү, как сопредседатель катары айтайын. Бул убактылуу бул зектердин бийлиги элди алдап эле курук сөз менен алдап атат. Ошо баягы КТР, ЛТРден беришет. Мындай кыл берди, мындай кыл берди. Эчтеке кылган жери жок. 1 метр бербейм деп атты да, 15 метр кеп столбаларды коюп тартып алышты. Аксыдагы жерде. Матраевди камайын деди эле. Матраев камалбай эле 2 миллиард төлөп беребет дегенде 2 миллиард деле жок, 400 миллион эле түшүптүр ошол акчачы сомчу. Мен билбейм, бул адам кандай
сөздөрдү абишет этет, бирок мен түшүнбөйм анан кандай кантип алайын атат. Кече Талант Мамутов 7-класстын окуусуна окшоп кагаз карап окуп атыптыр. Уятты. Макалё, Дастан Жумабековдин шериктери бар ушу Кашиев, Талант Мамутов, Садыр ака, ушулардын баардыгы эле макалё. Себеби булардын интеллектуальный уровени меникиндей деп ойлоп калдым да. Ушуларга окшош эле мен деле ушу азыр булардын баарын алып келип мен менен салыштырсак, экөөбүз булар менен баардыгыбыз макалёбуз да, мындай айтканда макалё сакалё. А бул макалё сакалёлор бизди башка мамлекеттерде Кыргызстан элинин атынан чыгат да. Мен ошол жерде макалё сакалё деп десе билбедим, мага уят болот чоң эле. Туурабы? Мен туура айтам. Макалё коюп бар. Кече көрбөдүк бул окуп аткан сөздөрүн деле 7-класстын окуусуна окшоп эле по деп окуп. Эмнеге келдиң эми? Кыргызстандын чөнтөгүн, Кыргызстан жарандарынын чөнтөгүнө ошо налог төлөгөн акчадан делегация болду. Биз жок дегенде 50-60 адам келди. Ошого канча каражат кетти. Ошону келбей эле ошол жакта эле келсеңер эле уят болдуңар го. Тилемчи деди го. Одан көрө биз нормальный мындай боло турган ишти кылсаңыздар жакшы болмок да. Боло турган ишти кылсаңар. Анан дагы бүгүнкү конференция боюнча айтайын. Мен буну башынан эле айткам. Качан гана Садыр ака мына процесстерден өтүп акталып чыкса, ошондо гана легитимдүү президент болот. Ого чейин бул адам өз макамын билесиңер, түрмөдө отурган адам зек деп айтылат. Анан ошо мен зек деп койгонум эле мына садырчылардын канаттары эле чычалап атат. Мындай айтканда чычалап эле өзүн Садыр аканын кемчиликтерин көрүшпөйт. Көзөрү май басыпчы. Садыр ака золотой эмес. Золотой болгондо бийликке умтулбайт болчу. Түрмөдөн чыгып эле хандыкты талаш. Бул туура эмес. Сен биринчи өзүң акта чык процесс ошол 3 жыл өтө 2 жыл процессти актап, бирок сиз өзүңүздү акталбайсыз Садыр ака, себеби сиздин преступлениеңизде очень особо опасный преступниксиз да сизчи. Себеби сиз заложник адамды башка Европада туруп алып заложник алып атасыз. Эмил Каптагаевчи бул деген өтө апат. 11 жыл өтүп сизге 20 жыл деле берсе жакшы болмок өзүчө. Анан 7 жылыңызды айтып кетейин. 7 жылыңызды отуруп чыгыңыз. Себеби сизди ошо алып чыккан эл 200-300 адам бар алып чыкты да түрмөдөн. Ошонун баардыгы отуруш керек. Баардыгын түрмөгө тыгыш керек. Себеби булар соучастник преступления. Түрмөдө отурган адамды коркутуп, ошол жерде иштегендерди коркутуп алып чыккан. Ошол жерде ким болсо баардыгы уголовный ответственность болуш керек буларгачы. Анан мына конституция дейт. Конституцияда сөз жок. Бир дагы сөз жок конституциядачы. Конституция баардыгы жакшы. Анан азыркы чимкириктер менен конституцияны өзгөрткөнгө болбойт. Булардын убактысы бүткөн. Булар мындай кечене биз Москва шаарында көзүм алдына чыктык. Ошо пикетке мен чыккандын арасында мен да бармын. Уюштуруучунун бирөөсү болом мен дагы. Себеби биз ушул Кыргызстан жарандары Москвада жашаган ошо ак ниет деген коом түзгөнбүз. Кудай кааласа ошо ак ниет коому келип катталсаңыздар болот. Өзүңүздөрдүн укугуңарды ким тепселесе кайрылсаңыздар болот. Биз ошо юридический жактан да жардам беребиз. Анан ушу Кыргызстандын келечегин ойлойлу. Өзүбүз мигрант болсок, балдарыбыз мигрант болбогонго аракет кылыш керек. Себеби балдарыбыз ушу Кыргызстанда эле жашап, бирөөнүн жерине келип иштебей, кыйналбай, ошо муундарды ойлоп дегендей. Эми ачык айтайын. Баягычы анан кече баягы Бекзат деп мына Садыр аканын деп троллу жүрөт. Анан Бакайды айтайын. Бакай, булар троллдор. Булар акчага иштеген троллдор. Мен буну ачык эле айтам, себеби кечеги көрсөткөн Айбек менен болгон дуэлде дебатта күлүштүү көрсөтүп Лексусту каяктан алды. Мен мына 10 жылдан бери иштеп жүрүп, ошо Лексусту мен ал элекмин алам. Ак ниет менен иштеп жүрүп, ал каяктан алат? Значит, Садыр ака каражатты бөлүп берген. Лексус алып ал депчи. Анан
берки бакай турат го. Буга асыласың, буга асыласың, бакай турат. Мындай да чоң эле кичикесин бир 40ка чыгып калган, уят. Баягы сырттан караган адамга кулонсун да мындай айткандачы. Буга асыласың, буга асыласың. Сегизбаев чынын эле айтты да. Кел дуэлге кел, экөөбүз дебат кылалы деп. Садыракан духу да жетпей Сегизбаев менен спор кылган. Себеби тили кысык себеби макалё, сакалё десе деле болот. Сегизбаев очень образованный человек. Болсо давайте чыксын дебатка. Чакыргыла. Садыракан чакырып дебат кылалы. Бетинен айтты да. Сен атын да атаган жок. Кече интервьюсунда атын да атаган жок. Мен жок дегенде атын атап атам Садыракан депчи. Ал атын да атабай койду, карасаң. Өтө акылдуу киши да. Сегизбаев билет эмне үчүн бул отурганын. Саясий мотивде отурган эмес. За преступлениеси деп. Себеби ичинде состав преступлениясында бул главарь, Садыракан главарь, мафия мындай айтканда ошондо заложник калтырып, энелерин чалып, эми кафтага заложник алышкан. Анан кумтөргө Садыракадан 100 болсо да тиши өтпөйт кумтөргөчү. Кумтөр Садыраканын 100ün jutуп коет го кумтөрчү. Ошон үчүн биз кыргыз элин билим менен алдыга чыгарыш керек. Билим менен гана өнүгөбүз. Билимдүү болуп, окуп, ушу башка мамлекеттерде окуп келип, бизде сыртта жүргөн мигрант дейм да, сыртта жүрүп окуп жүргөндөр көп, жакшы адамдар бар. Бизде билесиңер да, Кыргызстанда жалаң эле баягы коррупционерлер, чиновниктер көп. Ошолор арам тамак менен, арак тамак менен үйрөнүп калышкан. Балдарын деле арам тамак менен, неберелерин деле бардыгы эле арам тамак менен багып үйрөнүп калышкан да. Адал менен жашаган бизге окшогон мигранттар бар. Кече айтып атпайбы Бекзатчы? Силер эмне кылып темселеп жүрөсүңөр? Мен айттым, биз темселеген жокпуз, биз адал тамак менен, өз менетибиз менен акча таап, сага окшоп акчанын кулу болбой, Садыракка берген акчаны албай, биздин колубуз коррупцияга булганга эмес да, мындай айтканда биз бирөөнүн менетинин акчасын жебейбиз. Элдин акчасын жеген, жарыбай. Канча 30 жыл болупту. 30 жылда элестетип көргүлө. 30 жылда мен 36-га чыктым азыр. Менин чоң балам 9-га чыкты. Кызым 6-га чыгып, кичинекей балам 2-ге чыгайын деп калды. Мен ушул балдардын чоңойгондой байкабай калдым. Кантип чоңойгоп барам, көрөм, 1-2 көрөм. Кантип чоңойгондой билбейм. 10 жыл табалап жүргөнүм 10 жыл болуптур, ровно 10 жыл болуптур. Анан ошо биздин мигранттарга кайрылып кетет элек Москвадагычы туугандар. Силер чыныгы талапкериңерди тандайм десеңер, биринчи программасын кагыла. Программада баардык нерсе жазылат. Программасын окуп чыккыла, мындай жакшы талапкерлер бар. Мисалы Калмаматов, Бакыт, Адахан Кимсанбаевич, например, Курсан Асанов, Толбаев, баягы Бабур деген киши, Молбулактын генеральный директору. Өтө образованный кишилер бар. Баягында бирөөнүн жерине барганда деле макалё сакалё болбой, мындай адамды Кыргызстанда уят кылбай турган, сүйлөй турган адамдар бар. Ошо талапкерлердин программасын окуп чыккыла. Кандай максаттар менен алар ушу 5 жыл, 6 жылдык президентский мөөнөтүн кантип өткөзөт, коррупцияны кантип жеңишет, кыргыз элин ушу туңгуюктан кантип алып чыгат, ушу эпидемияда канча адам өлүп кетти, ошолордун кантип алып чыгат. Эми кыргыз элин, Кыргызстан эли эми Кудай кааласа жакшы болуп кетет деген ой ниетте. Себеби баягы кенебес адамдар бар экен арабызда. Эми кичине болсо дагы ошол нерсе, кичине нерсени кенеп койсоңуздар, баары жакшы болот. Кайтыгер карабаңыздар. Кыргызстандын келечеги биздин колубузда. Люстрация деп чыккан турабы? Люстрация, кана люстрация. Жалаң эле ошо эски. Булар мындай болуп калды да, бул азыркы мындай айтканда азыркы Кыргызстанды башкарып турган кландар бири менен эле азыр акый айтышып эле
деп бийликти кармап калмай. Неге 5-октябрда болгон суроо бердиңиздерби? Неге болду? Шайлоо таза өткөн жок, ошон үчүн болду туурабы? Жээнбековди кетсин деп чыккан жок элдерчи ошол маалдачы. Анан кийин ошол маалда тополоң болуп ак үйдө өрттөө болду. Акылдуу ошо баягы мындай айтканда ошо чыккан элдерден хаос болуп калды. Ошо элдер чогулуп кеттик, буну алып чыгабыз, буну алып чыгабыз деп алып чыгышты. Атамбаев башкаларын алып чыкты. Садыр экен алып чыкты. Баардыгы камалыш керек. Себеби ошол жерде преступниктер, мындай айтканда, булар кылмышкер, групповой составы бар. Булар незаконно, мыйзамсыз алып чыгышкан. Себеби бул киши соттолгон 11 жылга Садыр экечи. 11 жылын 3 жыл отурса да 8 жыл бар экен. 8 жыл бар экен. Анан бул саясий болуп эле сизди бирөө кабыл алыш керек, мисалычы, легитимный президент кылып кабыл алыш керек. Сиз легитимный болуш үчүн сиз биринчи сотто өзүңүздү актап чыгышыңыз керек. Ошо кагазыңызды деле көрсөткөн жериңиз жок. Мына кыргыз эли мага мына судья чыгарып берди. Азыр кайсы статуста жүрөсүз, азыр мен түшүнбөдүм. Может, домашний арест кылып койду, же үй камагына чыгарды. Мен ошону түшүнбөйм да. Бизде юристтер көп да. Юристтер бар. Канча юристтер бар айтпайбы? Кандай болду? Бүгүн конференция жакты мага. Конференцияны көрүп көп адамдардын ойлорун уктум. Ошо Бектур Асанов айткан туура эле айтат. Бектур Асановду сөз үчүн камаган. Садыр экени за организация преступления главарь болуу үчүн камаган. Буну үчүн о Европада туруп звонок кылган. Ошон үчүн камаган. Болсо политический мотив болсо Сегизбаев жүрөт. Айда Салянова жүрөт. Болсо камалыш керек. Анан Каркыра боюнча айтып кетейин. Бир тапкан Каркыра. Мен сизге Каркыраны айтып берейин. Каркыраны Адахан Кимсанбаевич саткан болгондо, Адахан Кимсанбаевич азыр Садыр экенин шерик болуп, зек болуп отурмак. Силерге бул оюнчук эмес, чоң жердечи сатып беришчи. Себеби 6 сотик жер алсаңыздар деле, биринчи купле-продажа нотариустан өтөбүз. Кызыл китебин сурайсыз туурабы, барып жерди көрөбүз дегенде. Анан госрегистрге барасыз, имонный иши көп. Анан чоң билейген жерде эки чоң мамлекет бири-бирине сатып оңой иш эмес да. Кызык ушу көп элибизге чындык акыйкат жакпайт экен. Чындык акыйкат менен айткан сөздөр ачуу болот экен дагы, ачуу кабылданат. Анан алдаса, кыргыз элин алдаса, ошол сөздөр менен алданып эле, ушундай болуп турбайбы? Алдаса тез алданат экен да. Бул Садыр экенин бир жери бар экен, ошо манипуляция кылганды үйрөнүп алыптыр. Адамдар менен кантип манипуляция кылыштычы. Мен байкап калдым ошол нерсеничи. Бирок бизге окшогондор алданбайт. Алданган учурда деле, мисалы, сиз фокус басып админ ресурс колдонуп өтөм десеңиз деле, мисалы, бизге окшогон жарандар, активисттер, биз керек болсо европейский судка кайрылабыз. Керек болсо башка мамлекетке чыгышыңызды ойлоп көрүңүз кийинчи. Ошону элестетип көрүң, эми башка мамлекетке барып калып, визит менен барып калсаңыз, барып камап коюн. Аны Кыргызстан сиз үчүн башка мамлекетке согуш ачат. Ошону ойлодуңузбу, жок дегенде? Ойлогон жериңиз жок. Ошон үчүн ойлоnuş керек. Кыргыз элде ойлоnuş керек. Себеби бул адам акта элек. Акта алыш үчүн 3 жыл, 4 жыл кетет. Биринчи станция карайт, кийин экинчи станция карайт, үчүнчү станция карайт. Ошондо дагы преступлениясы болбосо акталат. Канча адам болсо мотив деп атасыңыз, саясий мотив да. Мотивте болуптур, саясий мотивте. Ошо алып келген камаган оперди камаш керек, прокурорду камаш керек, судьяны первый станция, экинчи станцияны камаш керек, бардыгын камаш керек. Кама албайт. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн Садыр ака айтып атпайбы, мен кечирдим. Мен бирөө куугунтук кылмайм. Кантип кыласың, сен преступление кылсаң, бирөө кантип. Булар өз милдеттерин аткарган, служебный положение, өзүнүн служебный. Себеби мен сиздин ордуңузду болбой эле койгон го, бирок мен сиздин ордуңузга onu barып айтып болчу. 5 жыл айтып болчу. Сиз элди алдайм деп ойлогонсуз, антипчи.
ел алданбайт. Мен билем, ел алданбайт. Ona trolllarımızga aytıp koyun, onu Bakay menen Бекзатка bir gün bolsa bir gün жолугабыз. Жолугуп, отуруп, жакшынан сүйлөшүп, мен кече мага SMS жазып, голосовой жөнөттү. Бекзат, ойлонуп инем. Менчи сен эмес, о Садыр акаңын тиши өтпөйт мага чанчамчадан. Айтып коеюн сага эле. Мага тиши өттүн келип, мага дебатка чыксын болсо. Сага окшогон моңкалар менен чыккан эмесмин. Түшүндүңбү? Менин урубум менен сен өзүң урубуңду салыштырба. Менин урубум Садыр акада бар. Садыр ака экөөбүз мен Мамытов бардыгыбыз Макалев Сакалев мындай айткандачы. Бизде акылдуу талапкерлерди карасаңар, өз тону менен сүйлөп, кайсы жерде үтүрү менен токтоп, ошондук орусча деле, кыргызча деле. Бизде эмне тыйканский сүйлөө. Мындай айтканда. Ошон үчүн туугандар адашпайлы. Анан кийин дагы бир нерсени айтарым силерге туугандар. Мен мына 10 жыл болду мигрант болуп жүргөнүмө. Ошондо кайдыгер карап жүрүп, мен кайдыгер караган эмесмин. Мен ичимде эле ушу Жээнбек, Кумалды деле Атамбаев, мен Атамбаев 3 жыл мурун айткам мен. Менин видеом бар, карап менин каналыма карап көрсөңүздөр болот. Экс-политолог деген YouTube'да каналым бар. Ошондо айткам. 3 жыл жарым мурун айткам. Атамбаев көзүң ач. Кийин экс макамын алганда ойло. Кийин жашашты ойло. Түрмөгө түшүп, экс макамында ажырап. Ошон үчүн угуш керек, адам баласын угуш керек, угуп кичине мындай анализ чыгарып иш кылыш керек. Ойлоп атасыңар, мына азыр бийликте буга да иш козгойбуз. Кудай кааласа убагы келет. Бул боюнча да иш козгоп, ошо баскынчылар, мындай айтканда, ошо эле баскынчыларды убагы келгенде сотко жоопко тартканга аракет кылабыз. Себеби бул жерде Кыргызстан бийлигин басып алуу болду, мындай айтканда. Төккөрүш, мындай айтканда, төккөрүп. Баягы көз үмүт өтүп кетти, ошо 5-6 бала көзүнөн колунан ошо адамдарды менети башка адамдар келип өздөрүн ыйгарып алып, мындай айтканда, чекеде байкап турду дагы, карап турду бекинипчи, эмне болуп атат деп. Мисалы ошо видеолорду көрсөңөр, ана гостиницадан кантип качып чыккандарын, ошо Ташиевди, Садыр аканын качып чыккандарын, служебный выходтарданчы. Карап көрсөңөр болот, ошо видеолор деле бар. Ошон үчүн туугандар, адашпайлы. Кичине логически ойлонолу. Мен ушу малга чейин бир адамга асылып сүйлөбөйт болчу. Кечеги мына Бекзат менен муну Бакай асылгандан баштап, мен Садыр ака жөнүндө болгон өзүм ичимдеги нерселерди силерге айтып атам. Бул өзүм жеке. Анан мен барса, мен коркпойм. Мен не, акыйкат чындыкты айткандан корком. Колуңардан келсе камбайсың да, камасаңар эмне болуптур? Ак келе. Ошондо илбей, дагы илбей. Ошон үчүн туугандар, коркпоңуздар, өзүңүздөрдүн активдүү өзүңөрдүн позицияңар болсо тургула, көрүп атабыз канча адам өз позициясын жоготту. Кече эле чай ичип отуруп эле Шернияз агабыз өзүнүн оюн өзгөртүп эле. Ошону көрдүңөрбү? Бир позицияда турган болсо, Шернияз агабыз Атамекенден барган. Атамекендин депутаты болуп жүргөн. Берки Бакир уулу. Бул Бакир аксакалыбыз, ажа акебиз кече Куранды кармап Сулайман тобо чыгып не деп мен 200 миң доллар сурады дейт. Уктум, сураган бирөөдөн сурган, бирөө через бирөөдөн угуптур. Анан сиз ошону тактап кетсеңиз, ажа Бакир уулу, кантип сизден кимден уктуңуз? Ошо китепти кармап айтыңыз. Куранды кармап айтканда тактап, мына кишиден уктум. Же бирөө сизге айтты, же ошо эле Адакан Кимсанбаевич мага 200 миң доллар берди деп, ошо китепти кармап ошону айтсаңыз, эл ишенет. Сизге көбү ишенбейт. Сиз баягы Алай Арстан менен музейде жолуккан эле адамдар көбү сизден кичине бул чалда, кичине карганда, кичине шариктер кетип калган окшойт деп ойлоп калды. Анан баягы
жаш катмалы берип жеңиле бериз, окута берип чачыңызды же мээңизди кичине айнытып койгон оюм. Бирок мен сизге айтып берейин, ажы катары намазыңыз кабыл болсунго, бирок кылган ишиңиз туура эмес. Ал менен сиз көп жүрбөйсүз. Бир күн болсо бир күнү жооп бересиз. Кудайдын алдында дагы, Кыргызстан элинин алдында дагы адамды каралаган бул, билесиз, кандай болот. Адамды жөндөн эле каралай бербеңиз. Каралай турган адамдар жаныңызга барып, өзүңүз барып келдиңиз го. Туурабы? Ошо адамдарды караласаңыз болот. Действительно преступник. Мындай айтканда, заключенныйды алып чыгып туруп, 300 адамды алып чыгып, бийликке келип басып алышты. Мен башкача ойлойм, ошентип эле ойлойм. Мага окшогондор көп. Мисалы, мен эл колдоп, кайсы эл сизди эл колдогон жери жок. Сиз ушу 300 алып чыккан эл колдошу мүмкүн. А мен сизди БШКга да айтып кетейин. Ушу Шайлыбекова эле председатели. Эми бул кишинин биринчи судимисин аныктагандан кийин документтерин алсаңыз болмок экен. Ошон үчүн бул бир күн болсо бир күнү бул сыртка чыгат бербирчи. Эми наркы көшөгөн ичинде эмне болот мен билбейм. Бирок жаңы муундар келет, тарых өз баасын берет, кандай эмне иш болгондордун баардыгы айтылат. Ошон үчүн туугандар, кыргызстандык Россияга келаткан туугандар, ошол Кыргызстанда туруп эле ошол жерден требует эткиле, ошо билетти түшүрсүн, себеби булар өздөрү эле акча чөнтөктөрүн урушуп атат, мындай айтканда бизнес кылып алышыптыр. Берге Россияга келгенде сурабайт иштекен делечи, келип деле берде тапшырып койсоңор болот анализдечи. 14 күн ичинде койсоңор анализдин жогун болду. Аны ояктан алып 55 миң, 50 миңге алып келген, учуп келгендер. Кудайдан корксоңор, кыргыз эли өзүнүн жанын багып атса, аз келгенсип дагы силер үстүнөн акча жесиңер, уят. Кыргызстанда азыр бизде продукталар кымбаттады, un, күрүч, ошол эле эттер кымбаттады. Ошону карай турган антимонополия караган жери жок. Эми бардакта мындай айтканда хаос. Эптеп эле бийликке басып туруп, ушу бийликте эч ким кирбей кармап калыш. Ондай болбойт. Кыргызстан элинде ойлош керек. Эл деп коет туугандар. Анан креслого отурган адам кичине кыйгайчыраак отуруп калса, опыттуу Кыргызстан элчиси акчалуу деп чакпаган президент эле кууп. 5 президент чакпады. Эми мен да бир суроо берип кетелим Кыргызстан элине. Может, өзүбүздүн аң сезимибизди ондой эле ниеттерибизди ондой эле ошондой өзгөрүш болобу дейм да. Аң сезим менен революцион аң сезим ручка менен кылсак болот. Эртеңки 10 январь күнү президенттик шайлоодо ручка менен бир эле ручка менен келип убактыңызды бөлүп өзүңүз тандаган талапкерге добушуңузду берсеңиз, Кыргызстандын келечегин ойлосоңуз, бала чакаңыздын келерки муундарды ойлосоңуз, зерикпей келип шайлап кетсеңер болот. Ошол туугандар. Анан мен Москва шаарындамын. Анан азыр Москва шаарында консулствода консулский учетко туруп шайлоого шайлаганга укук алып барып 2 сүрөт ала барат экенсиздер. Анан паспортуңуздарды ала барат экенсиздер, учетко коет. Анан бир 10 күндөн кийин списогуңузду өзүңүздөр списокте карап коесуздар. Жазылып. Анан кайдыгер карабаңыздар. Вообще кайдыгер карабаңыздар туугандар. Макул туугандар, тынч бололу, аман бололу. Кудай кааласа биз Кыргызстан эли өз жергебизге кетебиз. Анан бизди жаман көрбөгүлө туугандар. Кыргызстанда отуруп алып эле мигранттар тополоң кылды, митинг кылды. Бул ар бир жарандын милдети болчу. Мен кылбасам башкасы кылмак. Кыргызстандын патриоттору бар бизге окшогон. Кайдыгер карабаган,
Анан баягы ар бир талапкердин өзүнө окшогон тарапташтары бар деген мен эми ишендим. Салдан аканын өзүнүн тарапташтары бар экен. Өзүнө окшогон Сакалуу, Макалуу деген Адакан Кесанбаевдин өзүнүн тарапташтары бар экен, акылдуу, интеллигент адамдар. Анан башкалардын да өздөрүнүн тарапташтары, ошо талапкердин тарапташтары өздөрүнө бардыгы окшош экен айткандачы. Ошон үчүн эми күч менен эчтеке чече албайсың. Күч менен убактылуу кармашуу мүмкүнсүң, бирок убагы келет, ошого жооп бергиңе туура келет. Баарыңарга аманчылык, тынч бололу. Ошо Кыргызстан эл Москвада жүргөн, убактылуу иштеп жүргөн жарандарыбыз Кыргызстанга кетели. Ушул жерде иштеп жүргөн опыттарыбызды Кыргызстанга жумшайлы, инвестиция тартып, заводдорду салалы Кыргызстанга, Кыргызстандын экономикасын көтөрүп, өз балдарыбыздын жаныбызда, ата-энелерибиздин жаныбызда бактылуу болуп жашайлы туугандар. Аманчылыкта калгыла. Энди эртең чыгам Кудай кааласа. Туугандар.